Assalamu alaikum, ардактуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Биз сиздерге бүгүн Бишкектин Ылдый тарабындагы Баят базарынын жанынан сатыла турган тигүү цехи бар экен, ошону көрсөтмөкчүбүз. Сиздер Бишкек шаарынын Махатма Ганди Молодая гвардия көчөсү менен Ылдый тарапка түшсөңүздөр, БЧКдан өтсөңүздөр эле Азиз базары, продуктовый базар. Андан бери өтсөңүздөр ал жерде Көкчетау көчөсү светофор келет. Андан бери ылдыйраак түшсөңүздөр, мынау оң жакта Эстет деген унаа жуучу жерди көрөсүздөр. Бул жердеги светофордо көчө бул Васильева көчөсү. Барсаңыздар Төлөбердиев көчөсүнө чыгат. Ошол кесилишинде эле тигүү цех сатылып атат. Мындан ылдый түшсөңүздөр сиздер Көлмө, андан ары Маевка, андан ары Объездной тарапка чыгып кетесиздер. Ылдый тараптан өйдө келсеңиздер, анда ушул эле унаа жуучу жайдан сиздер Васильевадан сол тарапка карап киришиңиздер керек болот. Туугандар, мен тигүү цехине келип калдым, сатыла турган. Биз турган көчө бул Васильева көчөсү. Сиздер тетиги жерден Махатма Ганди көчөсүнөн көрсөттүк эле күнчыгышка карай, күнчыгыш тарапка карап 200-300 метр келсеңиздер, кийинки көчөгө келет экенсиздер. Бул көчө Чолпонбай Төлөбердиев баатырдын атына коюлган экен. Өйдөрөөк бир аз чыксаңыздар, ал жерде мына көрүп турган кийинки көчө, ал Көкчетау көчөсү. Ал жерде өтө чоң парк бар. Биздин сатылуучу цехибиз Васильевадан келгенде эле ушул Төлөбердиев көчөсүнүн кесилишиндеги мына көрүп турган бурчундагы здание. Азыр бул жердин ээси жанымда, чогуу бир сыйра көрсөтөбүз. Бул жерде тигүү цехи болуп иштеп турган экен, бирок азыр ошол сатууга туура келип, азыр ошол бошотуп, азырынча бош помещение десек болот. Демек, азыр сиздерге бир сыйра чек арасын сотугуну көрсөтөбүз. Assalamu alaikum. Кандайсыз байке? Алейкум ассалам. Денсаулыктар, иштериңиз жакшыбы? Демек, сиздики кесилиште экен, Ооба. Чек араңызды эми бир сыйра тактап алайлычы. Могул курулуш бүткөн жерден баштап, наркы баш кайсыл жерге чейин барып калат? Наркы баш кызыл кирпичтен бүткөн жерден турат. Демек, мына кумшубак бүткөн жерде мына кызыл кирпич менен уланган жеринде экен да? Ооба. Демек, бул Васильева тарабы болуп калат, бул жагы Төлөбердиев тарабы болуп калат, Бул жагы кайерге чейин болот? Бул жагы Наркы баратага чейин. Мына Жашыл баратага чейин, Негизи канча сотук бул жер? 3 сотик. 3 сотик, Ичине кирип көрсөтөбүрөлүбү эми? Мына тигүү цехиңиз муну магазин кылып да иштетсе болобу? Болот. Боло берет, Канча квадрат бунуңуз? 70 квадрат. 70 квадрат. Жакшы экен. Бул жерде отдельно дарбазасы бар экен. Мына Васильева көчөсү 239 даректеги үй. Анан байке айтсаңыз, бул жерде негизи арендага берип иштете белеңиз же өзүңүз иштете белеңиз? Бул жерге аренда берип иштетишмен. Айына 25-30 миң сомдон алып беришет эле арендаторлор, Мына сиздерге биринчи тигүү цехинин зданиясын көрсөтөлү. Көрүп турганыңыздардай 3 фаза экен. Эме газ, канализация деген централдык коммуникация барбы? Бар. Бар. Бул жерде эмеси эмне менен салынган зданиясы? Бышкан кирпич менен салынган. Бышкан кирпич менен, Узун туурасы канча болуп калат ошондо? 12-ге 6. 12-ге 6. Бул жагы 6, узуну 12. Бир сыйра көрсөтөлү анда бунун ичине, жүрө бериңиз. Демек, бул аралыгы бир 1 метрдей аралык менен сиздер тигүү цехиге келет экенсиздер. Сыртын байкап турганыңыздардай эле мына декор эме болгонбу, утепление болгонбу? Демек, мына туугандар, тигүү цехинин ичи, бул жагында ошол машинкалар тиге турган тарабы экен. Бул оң тарабы болсо, бул жерде ошол кийим бычып, крой кыла турган жер экен. Негизи бир чоң помещение, бирок байкасаңыздар туугандар, бул жерде мына 3кө бөлүнгөн үстү. Эгерде кааласаңыздар, бул жерден кирпич менен тосуп, буну бир 4 бөлмөлүү үй кылып алса дагы болот экен. Кааласаңыздар, сиздер деле арендага берип туруп деле иштетсеңиздер болот, же болбосо өзүңүздөр деле тигүү цехи катары иштетсеңиздер болот экен туугандар. Бул күнчыгыш тарабында бир айнеги бар экен. Бул түндүк тарабында дагы бир айнеги. Бул кире бериш эшиги, автомат щиттер, байкап турганыңыздарда бүт электр жарыктыктары, розеткалар полный коюлган. Сыртка чыга берели анда биз. Бул жак тарабы уже кошунан тарабы болуп калат, Мына забордун сол тарабы кошуна тарап болуп калат экен. Биз сиздерге азыр дагы кошумча жерлерин көрсөтөлү, кошумча курулуштары бар экен. Мына бурчтагы мына курулуш сизге карайт. Муну негизи бузуп салса, аябай кенен жер болуп калат экен, Бул участок туугандар Г формада экен.
Биз аз бир тарабын эле көрдүк. Мына бул көрүп турган тарабы, бул экинчи тарабы. Узуну канча болуп калат? Бул жак жагы? Узуну 21 метр. 21, турасы 7 метр. 7 метр. Мына сиздерге эгер кааласаңыздар бул жерге бир 3 этажбы, 2 этажбы, тагын бир тигүү цехини кошуп алсаңыздар болот. Летний душ. Бул жагы болсо летний даараткана десек болот экен, а? Демек бул жерде 2 склад, бул жагында дагы бир бөлмө бар экен. Бул бөлмөнүн ичинде көрсөтүп коелу. Бул негизи эмне бөлмө болуп иштеп турган? Үтүккана болуп иштеп турган, а? Упаковка үтүк, а? Мынакей. Бул деле бир бош бөлмө экен. Кааласаңыздар утеплять этип туруп, толугу менен бир жарык иштей турган бөлмө кылып койсоңуздар болот. Эми айтсаңыз, баасын канча сурап атасыз бул жердин? Баасын 23 сурап атабыз. 23 000 доллар сурап атасыз, а? Муну азыр документтери кандай? Документтери кызыл китеби бар. Кызыл китеп бар, а? Бүт документтери так. Так. Арест, штраф андай жок. Жок. Андай жок, а? Суу чыгып тур туугандар. Көрүп турасыздарбы? Суу бар экен. Демек сиздер бул жерди алып туруп, кааласаңыздар дарбазасын бул жактан ачып туруп, бул жакка үй салып алсаңыздар болот экен. Кааласаңыздар кайра эле швейный цехти чоңойтуп, бул жерге чоңураак швейный цех салып алсаңыздар дагы боло берет экен. Баасыны канча дедиңиз? 23. 23 000 доллар. Алмашуу жолу барбы, жокпу? Карап көрөбүз. Алмашуу жолун карап көрөсүздөр, а? Демек клиенттер өздөрү пикирлерини, эмелерин сунуштап көрсө болот, а? Менге 23 000 доллар болуп калат. Менге кымбатыраак. Угуп алыңыздар туугандар, эгерде сиздер накталай алам десеңиздер 23 000 доллар кеми бар да. Түшүрүп бересиз да бир аз, а? Бар. Эгерде сиздер машина же болбосо кандайдыр бир алмашууга бир нерсе сунуштасаңыздар, анда баасы бир аз кымбатыраак болот экен. Айта турган нерселерибиз барбы? Башка жок, а? Документтери так. Участокты сиздер дагы бир жолу көрүп алыңыздар. Бул жагы 21 метр. Ал эми мына швейный цех тарабы дагы 21 метр. 25 метр экен бул жагы. Туурасы канча болуп калат ошондо? 7 метр. 7 метр, а? 7 метр. Бул жагы да 7 метр, бирок бул жагы 21 метр, а? Туура эле айттымбы? Туура. Г формада экен туугандар. Соту канча? 3 сотук чыгып калат, а? 3 сотук чыгып калат. Сиздер экран астынан номерлерге чалып байланышып көрүңүздөр. Туугандар, бул жерде бүт асфальт салынган. Мына бул эме чоң жолго деле бир 200 метрде чоң жолго чыгып каласыздар. Бул тарапка барсаңыздар, ошол жанакы эле Махатма Ганди ылдыйга түшсөңүздөр Дордой, өйдөсүндө Баят базары, Азиз базары, Ош базар, негизи шаарга деле ыңгайлуу, анан тынч жерде экен. Чалып көрүңүздөр туугандар. Биз соңуна келди видеобуз. Саламатта туруңуздар анда.